Достор, бүгүнкү жасалган рубрикабыздын каарманы Назми Абдилаева болмокчу. Анда каарманыбыз менен чогуу таанышалы. Саламатсызбы, алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык, мен Абдилаева Назми, Бачкин районуна караштуу Бужум айылынын Шараптосунов орто мектебинин окуучусумун. Үй бүлөдө 3-1 тууганмын. Комузда качантан бери алектенесиз? Комузда 4 жылдан бери алектенип келем. Комуз чертип калууңузга ким себепчи болгон? Мен өзү кичинекейимден эле музыкалык аспаптарга кызыкканыма байланыштуу өзүм Комуз музыкалык мектебине келип чертип калгам. Анда бизге бир чыгарманы чертип берсеңиз. Анда эмесе мен силерге Дыйканов Карим агайыбыздын Баатыр Манас керези деген чыгармасын ойноп берейин. Комузду кимден үйрөнүп жатасыз? Мугалимим Артыкова Нуркан эжекейибизден үйрөнүп жатам. Комуздун коштоосун дардай аласызбы? Жок, андан көрө мен силерге ооз комуз чертип берейин. Макул. Чоң рахмат. Кайсы сабактарды жакшы көрөсүз? Бардык эле сабактарды жакшы көрөм. Анын ичинен өзгөчө химия сабагына кызыгам. Бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда адабий чыгармаларды окуп, комуз чертем жана апама үй жумуштарынан жардам берем. Үй бүлөңүздө музыка ашыктуулар барбы? Үй бүлөмдө музыка ашыктуулар жок, бир эле мен. Келечекте ким болгуңуз келет? Башка кесиптин ээси болгондон кийин комуз чертууну таштап койбойсузбу? Мен келечекте хирург болсом деген ниеттерим бар. Келечекте комузду эч качан таштабайм. Бул комуз менин хоббим катары калат.
маегибизде жыйынтыктардан алдың бир өзүңүзгө жаккан бир чыгарманы чыртып берсеңиз. Макул, анда мен силерге Атай Огонбаевдин Садакакты чыгармасын ойноп берейин. Чоң рахмат, кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн плюс рубрикасы башталды. Бул түрмөктө биз каармандарыбыз үчүн тапшырма даярдап коебуз. Ошол тапшырманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетсем. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөт убакыттын ичинде сиз бир канча ырдап жетишиңиз керек. Оюндун шарты түшүнүктүү болсо, анда биз оюнду баштайбыз. Макул, даярмын. Айылды бүгүн эскерип, акшамдан ойноп кеч келдик. Башка? Жүрер жишип кетели өрүк сарыга, сунушуңду суранам, четке какпа. Башка? Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде. Башка? Энекем, 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 дүйнөдө табылгыз берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрөгүм сен эсен. Башка? Классташ кыздар балдар, кайдагы алыстарга учасыңар? Классташ кыздар балдар. Башка? Суранамын жалынам, сен кетпечи жанымдан. Сезимдерим сага болгон, таттуу экен барынан. Сизге чоң рахмат биздин көрсөтүүбүзгө катышып бергениңиз үчүн. Бул сонун китепти сизге белек беребиз. Рахмат. Биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Келкел дүкөнү. Келкел дүкөнүнөн сиз каалаган окуу куралын алсаңыз болот. Урматтуу Баткен шаарынын тургундары, шаарыбыздын дал ортосунда жайгашкан Келкел дүкөнүнө чакырабыз. Келкел канцелярдык дүкөнүнөн каалаган кеңсе буюмдарын, окуу куралдарын, окуу китептерин түрлөрүн таба аласыз. Дареги, Баткен шаары, Нургазиев көчөсү 27,
Болжол Газпром май коюучу жайынын бет маңдайы. Назмия эже, биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сизге чыгармачылык ийгиликтерин каалайбыз.